Assalamu alaikum. Азыр биткоиндин жана эфирдин жана алтындын графикасын анализ кылабыз. Азыр эң биринчи мен биткоинден баштайын, андан кийин эфир, андан кийин алтын. Так, өзүбүз эле көргөндөй бул биткоиндин бир күндүк графикасы. Мен айткандай эле бул жерде биз азыр боковик зонасында келип калдык. Примерно 100 менен 107-нин ортосунда жүрөт десек болот. Мисалы мындай алып кетейин. Азыр бул үстүңкү уровень кылып чыгем жана муну астыңкы уровень кылып чыгем. Бул азыр бул бир күндүк графика менен караганда бул боковикте жүрөт. Эгер ошо боковик слом тренд болуп кетсе, анда биз чө турган, эгер ылдыйга түшүп кетсе, бара турган жерибиз примерно 94.900 деп койсок болот. Бунун 50%-ин чейин расчет алып атам мен, эгер түшүп кетсе. Эгер өсүп кетсе, анда 110догу ликвидти алганга барат. Кызыл ликвид турат, эң үстүндө чилип турат. Муну жоң кылып коеюн. Жоң кылып койдум. Кызылга чейин 110го чейин бара турган жери азыр дагы мунун өзүбүз деле азыр бул эки боковиктин ортосунда жүргөн себеби биз өйдөдөн жана ылдыйдан покупка алып жүрсөк болот деген ойдомун. Азыр жакында 4 сааттык менен караганда өзүбүз деле көрүп тургандай уже бул жерде үстүндө ликвид чыккан. Примерно 107де үстүндөгү жана астында эки ликвид алынган. Өзүбүз деле көрүп турабыз, жаңы ликвид чыкты кайра. Жакынайтып кеткенде бул жерде ликвид алынып, кайра бул жерден ликвид чыкты. Азыр биз үстүңкү ликвидке чейин барып, примерно ретест кылып, кайра ылдый түшүшүн күтүш керекпиз. Күтөм. Же болбосо бул ошого турган жеринен эле ылдый түшүп кетиши мүмкүн. Ылдыңкы ликвидтерди алганга, анан кайра үстүңкү ликвидти алганга кетиши мүмкүн. Эгер бул графиканы чоңойтуп карап кеткенде, эң чоң ликвид примерно 100 тарапта бар. Андан кийин болсо 101де бар эки ликвид. Так что астында ликвид көп десек болот. Эки ликвидтер бар. Бул жерде уже ликвид толугу менен алынган, өзүбүз деле көрүп турабыз. Андан кийин кайра үстүндө жаңы ликвид чыккан. Бул тарапта 107 тарапта. Так что мен азыркы бул айткан планым меники, эгер бул ликвидтерди алып ылдыйга түшүп кетсе, анда 94.900 тарапты расчет алып атам. А так азыр биз данный моментте боковикте жүрүп калышы мүмкүнбүз бул жерде дагы. А так бара турган жери 110го чейин өсүп барып, эң чоң ликвидти алып, бир аз ылдыйга коррекция берип, кайра өйдөгө кетиши мүмкүн деген ойдомун. Бул өзүм оюм, эч кимге совет бербейм. Так что азыркы мен айткан боюнча эле өзүм өз планым менен иштеп жатамын. Так, 1 сааттык менен карап кеткенде эле эч өзгөрүүлөр жок. 1 сааттык менен азыр бул сечени караганда бул бир аз коррекция берип, ылдыйга коррекция берип атат. Бул коррекция берген себеби ылдыйга берип, кайра өйдөгө кетиши мүмкүн бир волна болуп. Так что күтөбүз битокту. Азыр мындай алып өзүбүз деле үстүнөн тренд чигенде поддержка уровень, бул ложный пробой болгон. Биринчи пробой, экинчи пробой, ложный пробой, андан кийин уже отскоктон ылдыйга түшүп аткан көрүнсөк болот. Как раз ложный пробой келип, бул ылдыйга кайтып аткан көрсөк болот. Так что азыр бул жерден деле мисалы түшүп деле кетиши мүмкүн, бирок карап отурабыз. Канчалык түшсө, ошончолук покупкага жакшы дегендей. Так, биткоиндуку түшүнүктүү болушу графикасы. Эми так, эфирдикин көрөлүк. Эфир 2493. Эфирде
бул жерде дагы эч өзгөрүүлөр жок. Азыр бул өзүбүз деле көргөндөй бул эң күчтүү уровень поддержка келген үстүнкү. Бул жерде проторговка болуп турганды көрүп турабыз. Мынакей как раз 2722ден отскок ылдыйга түшкөн. Эгер бул дале түшүп кетсе, имбаланстын 50%-ине чейин түшүшү мүмкүн деген ойдомун. А так бул деле боковикте жүрүшү мүмкүн. Мынакей бир күндүк менен караганда деле бул жерде имбаланс бар. Мынакей муну өзү ФВГ деп жазып коеюн. Мынакей ФВГ өзүбүз деле караганда ФВГнын 50%-ине жетпей үстүнө тийип кайра отскок өйдөгө берген. Бул деле боковикте жүрүшү мүмкүн деген ойдомун. Үстүгө өскөнгө азыр бул жерден бир күндүк менен так караганда бул жерде дагы эң чокусунда ликвид бар. Анан астыңкы бул жерде да ликвид бар. Так, эки ликвид чыккан. Астында имбаланс бар. Ликвид астында имбаланс бар. Анан бир күндүк 4 сааттык менен бир карайлык. Так, 4 сааттык менен караганда уже бул жерде ликвиддер чыгып келатат. Мынакей биринчи эң чоң ликвид чокусунда, андан кийин уже экинчи ликвид, андан кийин үчүнчү ликвид. Значит, бул жерде ликвиддер көп. Баа өйдөгө аракет кылышы мүмкүн ошо ликвиддерди алганга. Анан ылдыйга кайра ФВГ зонасына чейин барышы мүмкүн деген ойдомун. Бул 4 сааттык графика менен караганда. Бирок бул деле биткоин ылдыйга түшүп кетсе, бул деле ылдыйкы уровеньге деле кетип калышы мүмкүн. Ылдыйкы ликвидке. Так, бул 4 сааттык графикадан өзүбүз деле караганда, бул жерде деле двойной голова и плечи деп коюп коет. Мына биринчиси, андан кийин ини кайра ылдыйга кеткени, кайра үзүп, кайра ылдыйга кетиши мүмкүн. Так, 1 сааттык менен караганда азыр бул жерде 1 сааттык менен бул жерде ликвидти бар болчу, бир күндүк менен көрсөтүп коет. Анан 1 сааттыкта бул жерде дагы ликвид чыккан. Так что бул ликвидти алышы айта албайм, бирок биринчи, экинчи, үчүнчү ликвид алганга барышы мүмкүн. Бирок азыр базарды өзүбүз деле көрүп турганда бүттүк падение болуп жатат. Мынакей кызыл процент баштай түшүп жатат бүттүк эле активдер. Бул жерде алтын менен евро, доллар ошого эле өсүп жатат. Мынакей евро, доллар. А так эфир болсо, бул жерде эфир, так, эфир бул деле түшүп жатыптыр. Так что түшүнүктүү болушу керек. Азыр мунун бара турган жери деле, мисалы бул жерде проторговка уровени бар экен. ФВГнын үстүндө, имбаланстын үстүндө. Бул жерден отскок берген өйдөгө, кайра ылдый түшүп келип, примерно 2349 дагы ликвидти алып кайра өйдөгө кетиши мүмкүн. А так бул жерден деле үстүнкү ликвидке биринчи жана экинчи, үчүнчү ликвид кетип калышы мүмкүн. Бул бир күндүк, 1 сааттык графика менен. Бир күндүк менен караганда бул жерде өзүбүз деле көргөн эң күчтүү уровень поддержкада азыр деле эч өзгөрүүлөр жок. Муну тешсе, эгер үстүнкү эң чоң ликвид жөнөй турган жерибиз примерно 4000 тарап деп койсок болот. Так, алтын болбосо бүттүк базар түшүп жаткан себебинен болбосо көтөрүлүп жатат. Бул деле өзүбүз деле көргөндө мурунда айтып кеткенде, бул жерде уже имбаланс зонасынан отскок берип кайра өйдөгө кетип баратат десек болот. Бул жерде деле бир күндүк менен караганда уже 3200 ликвид алынган. Андан кийин эң астында уже 3000 примерно 100
19 ликвид чыккан. Бул жерде уже бир күндүк менен караганда ФВГдан отскок берген өзүбүз деле көрүп турабыз. Бул эң азыр картаны графиканы полный таштап салайын. Рисунок мынакей так дегенде бул жерде имбаланс бар. Үстүндө ликвид бар. Бир күндүк графика бул. Астында ликвид бар. Бул эски ликвид толугу менен жоюлган. Толугу менен жоюлганда үстүндө ликвид алына элек. Астында ликвид алына элек. Так что бул өйдөгө аракет кылгансып турат, бирок бул жерде проторговка кылып ылдыңкы ликвид алынга жана бул 3122деги жана 2961 ликвид алынга кетип калышы мүмкүн. Ал биткоинга жана базарга жараша карайбыз. Базарда кандай акыбал, көтөрүлүп жатабы же түшүп жатабы, ошого жараша караганда эгер биткоин жана башка криптовалюталар көтөрүлүп кетсе, анда бул ылдыңкы ликвидти 2950гө кетип калышы мүмкүн. Өсүп кетсе биткоиндар, криптовалюта базары. А так биздики азыр булдан өйдөгө аракет кылуу 3440ка чейин деп койсок болот. Так 4 сааттык менен караганда 4 сааттыкта буда деле көргөндө перевернутый головой спич бар экен будан. Мынакей, значит бул үстүнкү ликвидке кетиши мүмкүн деген ойдобуз. Бирок аны карайбыз. Так, 4 сааттык деле ошондой, өзгөрүүлөр жок. Муну караганда точка ходко бул жерге деле продажага кирип көрсөк болот болчу ылдыңкы ликвидке чейин. Именно проторговка жана имбаланстын жакка чейин коюп стопну, андан кийин ылдыйга продажага коюп көрсөк болот болуш керек. Так, 1 сааттыкты көрүп коелук. 1 сааттыкта деле эч өзгөрүүлөр жок. Ошондой эле 1 сааттыкта. 1 сааттыкта будан да уже точка ходко ачканга аракет кылсак болот. Бул жердин астыңкы уровеньге чейин примерно 3154кө чейин десек болот. Так. Салананы көрүп коелук. Салана 164 болуп турат мунуку база. Так, Салана бул проторговка келген экен. Бул жерден мунуку позицияны терип кеткен, минуска кирген. Азыр бул проторговкага түшүп, кайра өйдөгө отскок берген жатыптыр. Бул 1 саат графика. Так, бир күндүк графика менен караганда, уже бул имбаланска эле аракет кылып атыптыр. Как раз имбаланстан отскок берген экен да, мындайча айтканда. Имбаланстан үстүнө тийип, кайра отскок берген экен. Бул барса деле примерно үстүнкү ликвид 185ке барышы мүмкүн. Бара турган жери мунун. Бул бир күндүк графика менен айтып атам. Так, эң чоңусу 196 деп эсептесек болот. Значит, муну 4 сааттык менен бир карап туруп, бир күндүктөн түшүнүктүү, бул имбаланстан отскок берип атса, анда биз кайра эле ошо ФВГ имбаланс жактан тараптан покупкага бир аракет кылып көрсөк болот. 1 сааттык менен караганда как раз ылдыңкы жерде 159да ликвид бар. Анан
үстүңкү 176 да ликвид бар. Так что бул азыр ылдыйга түшкөнгө аракет кылып кайра өйдөгө барышы мүмкүн. Аны базарга жараша карайбыз. Так, азыр евро долларды карап кетсек, так, евро доллар. Так, евро доллар бул өсүптүр. Уровень поддержканы келип сүзгөн бул. Так, бир күндүк менен карайдык. Бир күндүк менен караганда бул уже өзүбүз эле бир күндүк менен караганда уровень поддержканы сүзүп, бул ылдыйга отскок берген экен. Значит, бул ылдыйга ликвидти алганга аракет кылат. Примерно 1.10, андан кийин кайра өйдөгө өзүшү мүмкүн. А так бул уровень поддержка жактан продажага коюп койсок болмок, бирок мен ачкан жокмун мындан. Эми бул жерден азыр покупкага деле киргенге, продажага деле киргенге эч мындайча айтканда вариант жок деп ойлойм. А так үстүңкү продажага 1.15тен кирсек болот деген ойдомун. Безопасный болот да, кичине стоппун тепкенге дагы риск азыраак болот. Так, уровень поддержкадан азыр кире албай калдык. Ылдыйкы 1.10 ликвидти алганга барат деп ойлоймун. Ликвид алса, анда бул жерде уровень проторговка бар. Проторговкага чейин деле бул түшүп келип калышы мүмкүн. Значит, покупкага биз бул жерден уровень проторговка жактан өйдөгө карап көрсөк болот. Мындайча айтканда уровень поддержка жактан. Так, 4 сааттык менен караганда 4 сааттыкта бул өйдөгө аракет кылып атыптыр. Свеча деле карасак, өйдөгө аракет кылып аткан свеча бар. Мунун астында мындайча айтканда геп бар деп коелук болот. Мындайча айтканда разрыв цены деп. Бирок ал кичинекей эле. Так что өйдөгө өзүшүн каалаш керек. Примерно бул тарапка чейин 1.15ке чейин өсүп барса, покупкага, продажага кирип ылдыйга чейин айдаса болот деген ойдомун. 1 сааттыкта деле эч өзгөрүү жок. 1 сааттыкта деле ошондой. 1 сааттыкта караганда өйдөгө деле бул жерден тренд бар. Муну уровень поддержка катары колдоно берсек болот. Примерно бул жерде. Так, видео түшүнүктүү болду элек. Видеону киргизгенге аракет кылып баштайбыз. Күнүнө же болбосо 1-2 күндө киргизип, видео кимге жакса комментарийге лайк басып, анан комментарий өз оюңуздарды жаза кетиңиздер.